Кыргызстан менен Жайка ортосундагы түзүлгөн өз ара аракеттенүүнү улантууда энергиянын кайра жаралуучу булактары чөйрөсүндөгү долбоорлорду каржылоо маселелери каралып чыгат. Бул боюнча сунушту президент Садыр Жапаров Токио шаарында Япония эл аралык кызматташтык агенттигинин президенти Акихико Танака менен жолугушканда сунуштады. Анда тараптар агенттиктин ишмердүүлүгү аркылуу Кыргызстан менен Япониянын ортосунда түзүлгөн ишенимдүү мамилелерди канаттануу менен белгилешти. Ошондой эле позитивдүү мультипликативдик эффект бере турган транспорт жана коммуникациялар тармагындагы ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууну изилдөөсүн мамлекет башчысы сунуштады. Өз кезегинде Жайка башчысы Япония эл аралык кызматташтык агенттиги Кыргызстан менен өнөктөштүк мамилелерге өзгөчө көңүл бураарын жана уюм Кыргызстандагы экономиканы жана айыл чарбаны, энергетиканы өнүктүрүүгө жана туризмди, экспорттук потенциалды жогорулатууга багытталган долбоорлорго, ошондой эле Кыргызстандагы жол транспорт инфраструктурасын өнүктүрүүгө басым жасоого ниеттенип жатканын баса белгиледи. Буга байланыштуу Акихико Танака артыкчылыктуу багыттарда кызматташууну улантууга жана биргелешкен долбоорлорду натыйжалуу ишке ашырууга даяр экендигин тастыктады.